Күрөш Кыргыз элинин улуттук спорттук оюндарынын бири. Байыртадан эле Кыргыз элинде күч атасын тааныбайт деп балбан билек азаматтар күрөшүп, ар кандай мааракелердин көркүн чыгарып келген. Ошол үчүн күрөш элибиздин сүйүктүү оюндарына айланып, кары жаш дебей катышып келет. Күрөш деген бул эр жигиттердин спорту экен. Муну менен машыккан адам өспүрүм жаш бала өскөндө өзүн өзү алы жок же болбосо спортко катышпаган балдарга үстөмдүк кылып көрсөтпөй өзүн жакшы алып жүрөт. Өзүн кайтана барот. Ошондой туура эмес кылып аткандардай андай кылып болбойт деп туруп басып коюшу, андай кылба, бул жарабайт деген тарбияда неметет да, өсөт да бул балдар. Эми азыр болсо өзүңөр көрүп тургандай элдин айылдын баары эле ушу күрөш менен заниматься этип калды деп атам да. Себеби кыздарыбыз алтын медаль алып келди, чемпион Олимпиада болду, чемпион мира болду, балдарыбыз болуп атат. Айыл балдарына, вообще жаштарыбызга, өспүрүм балдарыбызга абдан чоң түрткү болуп атат да. Күрөш өзү биздин негизи каныбызда бар спорт экен да. Каныбызда болуп улуттук спорттун түрүнө кирип кетип атса, күрөш деген, еңиш деген, көкбөрү деген мындай спорт бул элибиз абдан жакшы көрөт. Ана мындай алдыңбы, алып туруп мына элди жаткызып жерге жатайын. Мына жаткызып, муну көтөрүп туруп, жерден кармап, ана мына көрдүңбү? Жеңишбек Дөңбаев Талас областындагы Бакайата районунда төрөлгөн. Бала кезден спортко кызыгып, 1964 жылы политехникалык окуу жайына тапшырып, студенттик күндөрдө күрөшкө катышып, СССРдин курама командасына кирип, көптөгөн турнирлерде байгелүү жеңишке жетишкен. Ошентип өз кесибин аркалабай, спорт тармагына кызыгып кеткен. Институт бүтүп атып мен уже СССРдин курама командасына кирип калдым. 69-жылы биттим, ошо жылы Спартакиада, профсоюз деген чоң Спартакиада болчу, ошону жеңип, алтын медалга ээ болуп, анан сборныйга кирип, ошомойдон кесип боюнча иштей албай, баягы спортту эми бүтүрүп туруп анан барайын деп, сборный командада жүрсөм, бир дүйнөлүккө катышып, Европага катышып жок дегенде, анан кийин бүтүп кетейин деген ой бар болчу да. Антип жүргөнчө 4 жыл өтүп кетти. Анан бутум травма алып туруп, ал кезде автошоздордун министри Убушев деген киши эле абдан жакшы киши экен. Нары иштеп, бери иштеп, мага иште проектный институт 80 сом эле айлык экен. Анан мен болсо жок, 80 сом эми жетпейт, мен үй бүлөм бар, уже балам бар деп неметтим да, бир жакшы жумуштун баары эле мына элетте экен. Райондо, теге республиканский значениядагы шаарларда. Анан шаардан таппай проектный институттан башка жок. Анан айтты, ошо Убушев, ушу спортто эмгегиң сиңип калып бар, спортто көрүнүп калып барсың, ошол жака эле калбайсың деп. Жаткыз. Тигине ал. Эми ил тигине. Тиги бутуң илде өйдөгө кайкала эми, кайкала. Жеңишбек Дөңбаев учурда 80 жашка чыкса дагы күчү толуп чарчабай спортко таланттуу жаштарды машыктырып, кыргыз күрөшүн дүйнөгө таанытып келет. Анын көп жылдык өзүрлүү эмгегинин эл аралык чемпиондор Кенжебек Өмүралиев, Чынарбек Изабеков өңдүү 20га жакын дүйнө чемпиондорун даярдап, СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу деген сыйлыкка татыктуу болгон. Ошонан баштап кичинекей балдарды элден мурун сборный командага кичине жардам берип жүрдүм. Анан кийин өзүмчө балдарды алып алып, эң биринчи Европанын чемпиону Кенжебек Өмүралиев деген чыкты менен. Анан мына залды салган бала, ошо менен катар бирге күрөшүп жүргөн балдар чыкты. Анан кийин 72-жылкы ошентип көп, бир 20га чакын мастер спорт чыкты. Эл аралык класстагы мастерди даярдап, анан жетишкендиктен ушу Европанын чемпиону болду. Бул болсо Чынарбек Изабеков болсо дүйнөнүн күмүш медаль жаштар арасында. Спорт ден соолуктун булагы деп Жеңишбек агай тарбиялаган балдар кыргыз спортунун алдыңкылары. Ошол үчүн ата-энелер балдарын спортко берсе, келечекте дени сак улут, дени сак мамлекетти даярдаган болобуз дейт каарманыбыз. Андыктан талбай эмгек кылып кыргыз күрөшүн дүйнөгө тааныткан ардагерибизге узун өмүр, бекем ден соолукту каалайлы. Бу жерден эмнеге көңүл буруш керек? Мындай кетип атканда мындай кылсаң,
bolbay kalat. Bul bu yaka çıkıp ketişimin ıhtımal. Kaydan seni Mehmet. Oşun